Карганбек мырза, мен ушунча жыл тажрыйбамда мен кимдин кандай иштегенин дайыма көрүп турам. Сиз ак ниетиңиз менен, адамгерчилигиңиз менен, тактыгыңыз менен, билимиңиз менен, анан эң негизгиси кыргыздын патриот жигити катары көп нерсени кыргыз элинде тарыхта кала турган нерселерди жазадыңыз. Муну биз көрүп турабыз. Эл бар, Кудай бар. Ошондуктан убактылуу нерсеге эч кандай алдырбашыңызды мен билем. Кудай буюрса, жеңиш сизде болот. Биз ишенебиз. Ошондуктан баягы Кудай деп мындай өзүңүз көзүңүз. Саламатсызбы, Карганбек байке? Бар болуңуз. Кыргыз элибиздин сизде болгон уулу бар үчүн биз сыймыктанабыз. Биздин үй бүлө, биз чыгармачыл адамдар сизди ар дайыма бийик көрүп, бийик коюп келгенбиз. Андыктан дагы эле сизди бийик коебуз. Сиздин аркаңызда калдайган калың кыргыз эли бар. Андыктан биз сизге чың ден соолук, узак өмүр каалайм. Ошо сиздин атыңыздан биз дайыма уккан сайын, кайсы жерден сизди көргөн сайын сиз менен сыймыктанабыз. Рахмат сиздей уулду төрөгөн энеге, кыргыздын мыкты уулу. Мен уулума билем каргадай эгесинен эле жакшы иштеп, жакшы эме кылып, жакшы семьяда жаралган алдыңа кетип калайын. Анан кийин мен өзүм эле личный оюмда ушундай эле шайлоо болор деле аракет болуп эле бирдемесин жабыштыра коет. Мунун баары мен калп, бу жала. Мен ишенбейм. Урматтуу Карганбек байке, сиздин жасаган иштериңизди кыргыз эли билет. Улутубуздун баалуулуктарын сактап калуу үчүн ат көтөргүс чоң еңбектер жасадыңыз. Сиздин артыңызда ушул бүткүл кыргыз эли турат. Баары жакшы болот деп ишенем. Биз сизди колдойбуз. Урматтоо менен иниңиз Азамат Сарыбаев. Эми мен албетте кескеде жазып чыктым. Карганбекти абдан сыйлайм, өзүңөр билесиңер, кыргыздын залкар ууларынын бири. Ушу Манаскеле канча эмгек кылды, жанагы закон алганы, анан у нас биякта турсун, ал тургай жанагы Манасын айкелин коюп атканда ошо канча 5 миллион сом берипти. Ким берет айлене? Бир тиын ала албайсың. Мен ойлойм, бул жанагы үстүнө болуп аткан иштин баары көрө албастыктан, багырыбыздын иш дарылыгынан. Ошондуктан мен ойлойм, баары бир чындык жеңет. Мен документтерин карап чыктым, чындап келсе. Баштан өткөн нерсе. Ал тургай мына бареки закондорду кабыл алып атканда, мыйзамдарды, ошол кезде мен кээ биринде депутат болчумун, кийинчерээк ошо закон боюнча эксперттердин бири болчумун, жабап бердим. Анан кандай гана болбосун, айрыкча мына бареки сөзгө, тилге келгенде, орусча кыргызчасын кабыл алганда дайыма мага кандай дейстеп анткени запитать башка туура болбой калса өзгөрүлөт го закон. Анан байкап көрсөм, Карганбекте чындап келсе эч кандай күнөө жок. Жанагы жерди сатып алса өзү билет. Окуйт кодексчеде. Азан үчүн өз эрки кайда булак чыгат. Ошон үчүн тиги менчик болуп атпайбы? Өкмөттүн токтому турат. Токтому турат. Мына мыйзамдар турат. Сатып алды өзү билет. Аны мына кеске чыгып кантип сатып алат дейт. Ал сатып алгандан кийин сата берет эми. Ал тургай жанагы ижарага алса 49 жыл. Аны да окубайсыңар. Ижарага алсаң ошол 49 жыл колуңда болот, бирок кандай чарба жүргүзөсүң? Башка ижарага соомей деп коет, жанагы арендаторго бересиңби кийинки? Өз эркиң. Жанагы өкмөттүн эмесин төлөп, канча эмесин жанагы баасын төлөп, налогун төлөп турсаң, калганын жайында болуш керек. Анан жанагы жердин эмесин өзгөртүп деп атпайбы? Ал деген Карганбектин трансформация. Анын колунан келбейт көпү. Бу деген өкмөттүн токтому менен чыгат. А кезде бул эмне? Сом экен. Депутат бекен. Ал дастиңдер